Жогорку кеңеш Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алды. Буга жыйынга катышкан 105 депутаттын 89-у макул, 16-сы каршы деп добуш беришти. Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев добуш берүү алдында анын фракциясы толугу менен каршы добуш берерин жарыялады. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү жалпы элдик добушка коюу тууралуу документ парламентте көпчүлүк добуш менен кабыл алынары баарына эле белгилүү болчу. Айтылгандай эле парламенттеги депутаттардын 89-у документти колдоп берди. Бирок макул деп добуш бергендердин баары эле референдум өтүп, Конституцияга өзгөрүүлөр киргенден кийин өлкөнүн башкаруу системасын эмне күтөөрүн билбегендей. Кирип жаткан 29 берененин 3-үнө толугу менен каршы экенин Өнүгүү фракциясы айтып келген. Жана бүгүнкү документке фракция толугу менен каршы добуш берерин Бакыт Төрөбаев жарыя кылды. Аны кабыл алуу жараяны мыйзам бузуу менен жүргөнүн Төрөбаев белгилеп, референдумга долбоор эмес мыйзам киргизиле турганын дагы бир жолу эске салды. Президентти дагы жана биздин депутаттарды дагы мына бул жерде отурган Анарбек Касымович да ушулардын аппараты күнөөлүү. Ошонун баарын тактабай, ошонун баарын аныктамай мына бизге берип, ошонун баардыгын азыр мына кыйнап атат. Биздин сунуштарыбыз чынды айтканда биз чарчадык айтып берип. Биз ар дайым альтернативдүү вариант болсун деп айтат элек. Өзүбүздүн сунушубуз, өзүбүздүн пикирлерибизди айтып келдик. Демократиянын өзөгү альтернатива. Бул жерде душман катары карабаш керек. Депутат эгерде бул жерде сүйлөдү өзүнүн оюн, аны оюн эске алып, туура көрүп, ал менен маектешип, бир кичине бир кандай бир ынандыртып бизди болуш керек да, андай болгон жок. Өнүгүү прогресс фракциянын чечими бүгүнкү мына азыркы мыйзам боюнча биз толугу менен биз карап чыкканбыз. Биз бүгүнкү мыйзам боюнча референдум дайындоо жөнүндө каршы добушун беребиз. Өнүгүү каршы болгон берененин бири прокуратурадан тергөөнү алып башка күч органдарына өткөрүп берүүдө болду. Тергөө органдары ГКМБ, МВД, Финполиция булар бүт өкмөттүн алдындагы министрликтер. Анан эми прокуратурадан баягы ломать не строить дейт. Аны жок кылып коюп атабыз. Анда көзөмөлдү деле алып коелук да. Эмне кереги бар прокуратурага көзөмөлдү? Эгерде ошол жерде көзөмөл жүргүзө турган прокурорлор тергөөнүн тысын билбесе, келгиле прокуратураны жоюп эле жөн эле Минюстка которуп берип коелук. Биз ойлойбуз эми бул тең салмак болот. Ошол тең салмак болсун деп бүгүн бир ушул укуктун баары тең бир органда болбосун деген максат менен киргизилип атат. Биз ойлойбуз туура деп. Эми Конституцияга өзгөртүү киргизүү эл тарабынан кабыл алынса, жергиликтүү кеңештердин да мүмкүнчүлүктөрү чектелет. Конституцияны өзгөртүүдүн 89 беренесинин 7 пунктунда премьер-министр акимди түз шайлап, түз алып атат. Жергиликтүү кеңеш депутаттарында эмне полномочия бар? Айыл өкмөттү кирген чыкканын карагандан башка. Эгерде райондун акими бекип атканда кошмо жыйындын делегированный составы макулдук берсе, кайра бошоп атканда макулдук берсе, анын эмнеси жаман? Жергиликтүү эл менен дагы кеңеш менен дагы кеңешип койсо ал ашыктык болбойт. Вертикаль власть деген аткаруу бийликте болуш керек. Мындан арда мен дагы андан мындайча айтканда көбүрөөк айтат элем. Айыл өкмөттөрүн дагы назначение кылыш керек. Мыйзам долбоорунун кабыл алынышы менен референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо бир күндө өтмөй болду. Жалпы добуш берүү менен кеңештерге шайлоону бийлик өз пайдасына эбак эле чечип койгондой. Анткени Бишкек шаарында бир үйдө жашаган ээсинен сырткары башка да бир канча адамдын тизмеси кошулуп калганы белгилүү болду. 11:05 участканы алдым. 11:05 Бишкек шаарындагы. Ормонбекова Венера Садырбековна, ошол аял киши менен мен учурашып калдым. Байтик Батыр, дом 6, квартира 12. Дом 6, квартира 12, живет она там. На бир квартира, ал эч ким жашабайт, Ормонбекова Венерадан башкасы. Ошол киши айтты мага. Карала дагы. Усенова Джамиля Усеновна, город Бишкек. Байтик Батыра, дом 6, квартира 12. Опять же на эту квартиру сажают. Мына тизме. Кийин анан фальсификация деп сүйлөбөгүлө. Мына фальсификация бул жерде тизмеден башталып атат. Ошондуктан мен сунушум жогорку кеңештин комиссия түзөлүп. Чолпон Жакупова негизи баш мыйзам элди бириктирүүчү документ болушу керектигин, тилекке каршы Конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесинде өлкө экиге бөлүнүп калганын өкүнүч менен айтып кейди. 120 человек вот здесь.
2 месяца біз чырылдап айтып атабыз, конституция бузулуп атат, процедуры бузулуп атат. Вот вчера сами же приняли. Точно так же көпчүлүк менен протащили этот закон на референдуме. Вот он теперь будет вступать в противоречие с конституционным законом о референдуме. Ошо кантип болсун? Уважаемые коллеги, вот сейчас на кону действительно это наша ответственность. Же өлкөнү таптакыр бөлүп салабыз, и потом это бул деле өтөт. Можно вот так күчкө салып, потом эмне менен бүтөт ошо. Ошону ойлобойлу. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.